Кыргыз интеллигенциясы дагы, саясатчылары дагы, депутаттары дагы бардык проблеманы, кемчиликтерди убагында айтканды үйрөнгөнүбүздө ушундай иштер болбойт. Бир күнү датка мен же болбосо түндүк түштүк альтернативдүү жолду курган үчүн Атамбаевка ошол жолдун атын бериш керек, анын намын айгарыш керек деп туруп, ал кеткенден кийин же камалгандан кийин тепкилеп жатып калганыбыз трагедия мына ушунда. Биз эгерде азыркы президентке, азыркы бийликке же өкмөткө жардам беребиз десек, проблеманы айтып, ошонун чечүү жолдорун кошо сунушташыбыз керек. Бул жардам. Ошентип айткандарда эч качан оппозиция же бир душман катары көрбөш керек да. Ошон үчүн бардык сындарды угууга даяр болуш керек. Жусуп Абдрахманов, Абдыкерим Сыдыков, Касым Тыныстанов сыяктуу биздин элитабыз улутту түптөгөндө, кыргыз мамлекетин түптөгөндө алар өздөрүнүн жанын берген. Ошол 20 жаштын тегерегиндеги балдар болгон, 30га жетпей, 40ка жетпей алардын бардыгы атылып өлүндү, бирок ушундай мамлекетти түптөп берди да. Бирок алар ошол бир президент келип, анан жан жөкөрлөрү менен монтип чет өлкөдөн өлкөсүн карызга батырып, анан ошонун эсебинен өзү байысын деген нерсе жок да. Бизде кыргыз саясатчылары жөн жерден хан сарайды куруп, кымбат баалуу машинелерде жүрүп, ушинтип жашап калгандан коомдон уялбай калды да. Украинада качып кеткен президентинин үйү, анын жашаган резиденциясы азыр музей болуп калды. Коррупциянын символу. Ага туристтер келип, коррупционерлер ушундай жашаган экен деп анын үйүн көрүп, ал өлкөгө туристтерди тартып атат. Келечекте ушундай кадам карышыбыз керек. Элдин, карапайым адамдардын жонунан кайыштырып, андан акча жасап, ошого хан сарайларды куруп жашаган адамдар бизге төөлүк тарыхта калыш керек. Ууру катары, элдин акысын жеген адам катары тарыхта калыш керек. Урматтуу башкы прокурор Өткүрбек Асылбекович мырза, мен сизге азыркы болуп аткан майдарактагы коррупцияларды айтып өтөйүн. Мына жакында сиздин намыңызга кайрылды. Жалпы жарандык паспорт, загран паспортко жасоо боюнча жакында эле тендер өтүп, комиссия түзүлүп, бир немис фирмасын сынактан четтетип уткуруп коюшту. Сапаты жагынан башкалардан мыкты, бирок 257 миллион сомго арзан сунуштаптыр. Эми ошол паспорт жасаганды түбү сириялык, жарандыгы алжирлик, дагы Литвада иштегенби, кандай иштеген тарыхы таза эмес адамдарга берип атабыз. Азыр дагы уланып атат да. 257 миллион мамлекетке үнөмдөп калсак болот эле го, мисалычы. Ушундай нерселер, мындай окуялар кайталанып атса, кайра уланып атканына мен таптакыр түшүнбөйм да. Ошолорго катуу чара көрүп, мындай чечкиндүү кадамдарга барышыңар керек деп ойлойм. Рахмат.